Мына сугат жерлерди бере берсек, эгер ушинтип эле бере берсек, жердин бардыгын анда эртең кайга барабыз? Азык-түлүктү эмне менен камсыз кыласың? 12 гектар жер оңой жер эмес. Мына трасса, мына мыйзамга туура келип атат деле ура беребизби? Мына трассаңар турат. Мына каналыңар турат. Тиги сугат жер эмес, муну кайрак жер деп эмеге киргизип атсаңар? Айыл чарба багытындагы жер эмес. Бай пайдаланып атпайбы сонун эле? Эмнеге бериш керек? Чарба багыты эмес деген жокпуз. Сугат жер деп кетип атат. Сугат жер деп кирдиби эмнеге? Ал жерде сугат айдоо жерлери да. Ошол 2009 июлга чейин. Мыйзамда үй салынып калган, фундамент салынып калган жер деп турат. Жок, башы токтом. Имал 2009-га чейинки токтомдорду ошолорду мыйзамдаштырып белгиледи атат. Бирок жерди көрсөткөн жок да, именно сугат жерден барып жасагыла деп. Айдоо сугат жерди алгыла деп атабы. Ошо мыйзамда ушу жер туура келип атат экен. Ошо немеден келгенде, Бишкектен келип окутканда биз документтерибизди алып бардык. Кадастр катышты, архитектура катышты, замаким катышты, катышып документибизди көрсөттүк. Ушундай болгон экен десек, ушул документ отот деди да. Анан биз действияны баштадык, анан кылса болот экен. Жок, жанагы 167 гектарыңар менен немени ошону иш алып барыш керек. Мына алмаштыруу боюнча эң жакшы жер ошону иш алып баргыла дагы ошо 167ни бергиле. Тиги калктуу конуш катары биз макул болобуз. Комиссияга салып бүт бардыгы чуркап беребиз. Дейли жер таппай атса, сугат жер таппай атса, биз сугат жерди үйгө айлантабыз. Эми күткөн эле 30 жылдан бери күтүп келгенде, буга чейин эле күтүп келген. Күтөт, мыйзамдуу эмен алып келгенге чейин күтүш керек. Бүгүн баарыбыз эле тиги бере салалы, кой, тиги очередте турат мынча киши деп анан жердин бардыгына кармап атпайбы? Азыр адамдар мыйзамга туура келсе эмнеге кылбайсың дейт азыр. Ошого мыйзамга туура келип атса эмнеге аткарбай атасың дейт. Мыйзамга туура келбейт. Мен дагы айтып атам, мыйзамга туура келбейт. Кайрында эмне кайсы мыйзам менен туура келтирген жатасыңар? Жер айтылган эмес ал жерде. Специалисттер менен мына биз иштеп атабыз го. Ал жерде жер көрсөтүлгөн эмес, именно сугат жерден алып бергиле деген мыйзам эч жеринде жок. Кимин кол коюп бере аласың? Мына комиссиянын мүчөлөрү. Карап чыкканбыз. Комиссиянын мүчөлөрү кимин макул кылып кол коюп бересиң? Архитектура. Макул болуп кол коюп бересиңби ошого макул? Кадастр. Бизде үлүш катталып калган экен, биз каршылык көрсөткөнбүз. Үлүш 1 гектар утурабында, мына 12 гектар боюнча созулуп отурган болсо, мыйзамга туура келип атат. Анан мыйзамдын эмесин биз аткарбай коебуз. Азыр бул айыл чарба департаментинен дагы бар, бул жактан дагы айыл чарбасы, мисалы, ушул жерге бере аласыңарбы, кол коюп жоопкерчиликти мойнуна? Сугат жер экен деп катталган. Жок, именно ошондой көрсөтүлгөн закондо